Ассаламу алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан эле мен айылым көрсөтүүсү Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Барпы айылында болмокчу. Сиздер менен мен Казак Мамысалык болмокчумун. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн ушул айылдын тарых таржымалын өзгөчө кармандарды, өзгөчө инсандарды сиздерге чагылдырып беребиз. Айылга киргенде эле Ош-Бишкек жолунун боюнда орун алган атайын жол ката өтүп бараткан жолоочуларга Барпы айылы, тактап айтканда Барпы Алыкулов жөнүндө таанышып өтүү үчүн Амангелди абанын Чакан музейине баш бактым. Эми мынабу Барпы айылына кире бериште ушундай бул жакта Барпы Алыкулов, Түмөнбай Байзаков деп бир Чакан бир кире беришке музей жасап коюшуптар да. Мынткенибиздин себеби биз азыр мына музейибиз Барпы айыл аймагына кире бериш жерге коюлган, чоң Ош-Бишкек кан жолунун боюна коюлган. Себеби Оштон Бишкекке, Бишкектен Ошко, башка жактардан барайткан келейткандар ушу көрүп өтсүн, Барпынын жергесинен өтүп баратат экенбиз. Ушуну бир көрүп өтө турган, бул киши жөнүндө бир маалымат ала турган неме болгондо жакшы болмок деп калышат го сөзсүз адамдар. Деп ушул жерге, ушу Барпыга кире беришке Барпы таануу музейи кылып уюштурганбыз. Барпынын үй музейи өзүнүн кичи мекени, өзү туулган жашаган айылы Ачыда. Ачыда үй музейи, Барпы багы бар. 3-4 гектар жерде азыр күнкүп токой болуп калган багы. Аба эми келгендерге өзүңүз тааныштырып атасызбы? Ал эми Барпыга байланыштуу маалыматтарды угуп билип кетели деген немени бу жерлерге койдук. Мынанда Барпыга байланыштуу мына бул бетте Барпынын китептери, немелери турат. Барпы Алыкулов Жалал Абад областына караштуу Сузак районунун Ачык кыштагында 1884 жылы дүйнөгө келген. Атасы Алымкул, анын атасы Шамырза тегинен жарды. Кембагалдын тукуму болгондуктан ар кимге жалчы жүрүп өмүр өткөрүштү. Барпы бала кезинде башынан кечирген күндөр жөнүндө мен көргөн күндөр деген ырында мынтип эскерет. Атакем мени сүйүп балам деди. Ач калдык, сени малай салам деди. Ошентип Назирбайга болдум малай, малайлык туткунунда жүрдүм далай. Ушундай оор турмуш кечиргенине карабай Барпы ырчылык өнөргө эрте аралашты. 16 жашка чыгып чыкпай акындык даңкы эл арасында жайылды. Барпы Кыргыздын таанылуу, айтылуу акындарынан болуп өткөн. Бул киши Токтогул жеңи жок деген чоң акындар менен теңме-тең Кыргыз элине таанылган, бармак менен саналуучу акындардын бири. Кыргыз элинде акын көп. Миден айтып койгон неме, Байдылда айтып койгон жери бар, уйкашы менен арсылдайт ити деле ылчы кыргыздын деп. Мындайча айтканда өзү таланттуу калкпыз да. Эки сабырды Либой кыргыз кошуп жиберет. Анан нускоочу акын деп коет. Мына Барпы жеңи жок, Токтогулдар нускоочу акындар. Булар ырды төгөт, бирок төккөндө эптеп эле уйкашырып кете бербестен маанисине катуу көңүл бурган. Ошол ырдын таалим тарбиялык мааниси эл журтка акыл жуга турган кылып, ошондон бери эл өзүнө таалим тарбия ала турган кылып ырдаган акындар болгон. Буларды нускоочу акындар деп коет. Барпы ошол нускоочу акындарга кирет. Эми аба бул айыл ошо Барпы айыл жөнүндө айтып кетсеңиз. Тарыхын айтып кетчү болсом, 1949 жылы Барпы акын дүйнөдөн кайтат. Анан бул Токтогулдун ошол маалдагы неме боюнча, баалоо боюнча Токтогулдун окуучусу болсо, шакирти болсо, ошондой Токтогулдай мыкты чыгармаларды жараткан акын болсо, бул кишинин эмгеги маалайлы, Кыргыз элинде мунун чыгармачылыгы калсын, аты калсын деп 1952 жылы Барпы Алыкуловдун атын түбөлүккө калтыруу жөнүндө деп туруп Кыргыз СССР министрлер советинин алмалда ошентип аталган токтому чыккан. Ошол токтомго байланыштуу
Жалал-Абад şaharındağı bir köçöge atı verilsin. Andan keyin anı Жалал-Абад şahar isполкому atkargan. Peteknikum köçösün, Alkulub köçösü de atoo jönünde dep toktom çıkargan. Anan oşo kezde Barpının atı Barpı Selseveti de koyulup kalgan. Bul o 59. yıllardan başlap şu hazırkı Barpı aylı aymağının teritoriyasına karaştığı aymak Barpı o Selseveti olup Akın махабатты канчалык эргүү менен ырдаган сайын, махабат да аны башка ырлардан ошончолук бөлүп бийиктете берет. Барпынын махабат темасындагы гүл кыздар, мөлмөлүм, мырзайым, гүзел кыз, кара көз, өзгөчөм, ак жылдыз сыяктуу башка бир топ ырларын айтсак болот. Булар жалпы кыргыз акындар поэзиясында сүйүү лирикасынын жалпыга маалым классикалык үлгүлөрүнөн болуп калды. Барпы чыгармачылык жактан улам такшалып, калыптанып олтуруп, кыргыз жергесине жаңы турмуштун келгенин ыр менен тосуп алды. Теңсиз замандын запкысын көп тарткан акын үчүн, жалпы эл үчүн бул үлкөн ийгилик жаңы доордун башталышы эле. Өткөн оор турмуш өз таасирин бердиби? Барпы 36 жаш курагында катуу ооруга чалдыгып, эки көзү тең бүдөмүктөп калат. Danışman akın 1949 жылы 9 ноябрда Фрунзе шаарында, азыркы Бишкек шаарында дүйнөдөн кайткан. Тиякта bu Түмөнбай Байсаковду билесиңер, бул өмүрүн Барпыга арнап, Барпынын ырларын пропаганда кылып, элге жеткизем деп жүрүп өмүрү өткөн акын ушу жашы 70-ке жетип жетпей өтүп кетти 69-unda. Ушу ömrünün ahırına çeyin Barpı'nın kitaplarını çıkarıp, Barpı için hizmet kılıp, 1923 жылдын 23 сентябрында акын жана котормочу Түмөнбөй Байзаков да мына ушул Барпы айылында туулган. Анын эмгектеринде сөзсүз Барпы акынды кезиктирүүгө болот. Эч кимге окшобогон акын качан болсо тамашасы даяр, аскиясы белең. Чын-чынында эч күйүттүн тышкы күлкү менен баскан Түмөнбөй Байзаков атамекендик согуштун канын кечип, бактына жараша аман кайтып 1992 жылы кайтыш болгон. Baya Kırgız'da aytılat da, o ata-babamızdan beri sancıla kılıp, Kırgız ongo bölünöt, solgo bölünöt, anan içkilike bölünöt dep de, neme kılıp grafik kılıp tüzüp taştagan ata-babalarımız. Bir kezderde uruçul dep, bunu jolotpay da açıldı sancılalardı. Bırak keyin Çıngiz, ay jet atasın bilip ötken, kaysı urudan ekenin bilip ötken, nabarat tarbiyalık manisi var eken. Baya özünün ele emes, oşol uruğundagı atına doğu getirip koy boyun dep, bayağı yel jet atasın bilip ötse, men falança neme, men tuğandarımdan uru çıkkan emes, keski çıkkan emes, jakşı adamlar çıkkan dep, bunday sığmıktanı jüre turgan bolot eken dep. Çıngiz Turakulovich uşantip mesele kozgogandan keyin oku kitaplarına daha çıka başladı. Jet atаңды taanı kim bolot dep. Men oşoga baylanıştığımda bizden Barpı aylaymağa ayttım ga 30 minge jakın kalıp bolup kalgan 19 ayılda türlü oşo Kırgızdın nemeleri var. Munçalık surap kaldım. Misali bizden hazır söz kılıp turgan Barpı İçkilik toğuna kiret, içkilik toğunda Töölöstörden bulat. Töölöstör bizden açık kışlağında oşo Barpı'nın tuğulgan aylı, yaşagan aylı açık kışlağında yaşap duruşat. Oşonda öyle, mınavu ekinci uçaskada dağı Töölös aylı degen aylığız var. Bu yerde yaşap durat. Bu Töölöstör dağı Kırgız'da köp taragan. Başka rayonlarda dağı bunday nasıl punkt bolup kezdeşet. Andan başka mına Түмөнбөй Байзаков da ala turgan bolsak misalı. Bu Kırgız'ın 10 kanatına girer. Bağışlar toğunan 3 bağış. 3 bağıştın içinen 3 bağıştın 3 öten uşu bizde. Çokmor, Töböy, o cuvakta pöt, bulaşol 3 bağıştın Çokmor degen toğuna girer. Mına Barpı'nı neme kılıp жүрген adam. İzildep, balasından artık hizmet kılgan adam. Misali men özüm bana ayta turgan bolsam, men Kırgız'ın oşo sol kanatına, basızlar toğuna kiremin.
Onun içinen bizde Kılıçdamga 10 toğor dep koyat. Oşol toğundan bulam. Mundayça aytkanda bizden Kırgızlarda oturgan yerinde suraşatdı bayağı kayaktansın, ayaktansın dep. Bari bilişet. Ben falan topqa koşulam, falan yerden pustan dep. O jet atasına şeyini aytıp bilet. Ошондо öyle Kırgız'ın başka urulları da var bizde. Tey toğuna kilimsiler var, munduzlar var, Kıpçak toğuna kilimsi, Kıpçaktın da türlü toğuz toğundan da var desem bolat. Başka da urular var. Abdan жақсы. Demek ayıldın ıntımagı bekem. Ayılda ıntmak bekem. Bayağı her bir ayıl özünçe Жақшылық жамандықта çoğu neme kılışat. Sen falan uru, sen pustan urudansın degen жоқ. Жалал-Абад облысының Сузак районуна караштуу Барпы айылы бүгүнкү күндө 19 айылдан туруп 29 миңден ашык калк 5300'дүн тегерегинде кожолук жашайт. Айылда орто мектеп, медпункт жана мечит, ошондой эле калкты тейлөөчү соода түйүндөрү бар. Эл этели негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенишет. Biz 2020 жылдың 29 декабрь күні 2021 жылдың бюджетін бекіттік. Құда қаласа бүгінден баштап 21 жылдың бюджетін işlете баштайбыз. Біздің жалпы бюджетіміз 33 миллион 474 мың бюджетіміз бар. Ошоны біз жергілікті кеңешмен бекітіп, әрбір айылдың көйгөйлөрүн карап, ошону әрбір айылга ылайык бүгүнкү күндө бөлүштүрүп, ошолордун аткаруу аракетинде жүрөбүз. Негизинен айылдагы жерлерге биз негизинен ички арыктарды тазалап, жазгы талаа иштерин даярдап көрөбүз. Алыскы жаңы конуштарга электр зындарын, электр мамчыларын алып берүүнүн үстүндө иштейбиз. Жолдорду тазалоонун, коомдук жайлардагы жарыктандыруулардын негизинде ушулар жаңыдан коюп, орнотуп, элге шарт түзүү максатында, таза суу чыгаруу максатында ошол бюджетте ошолго бөлдүк бардык тийиштүү маселелерге. Ошентип Барпы айылында жүрүп, экинчи Барпы болуп таанылган Чырмаш абабыздын үйүнө келип калдык. Рахмат. Демде отурасызбы? Рахмат, чоң рахмат. Куш келипсиңер балдар. Кышында кыйналбай, кыштырада. Жок, жакшы, Кудайга шүгүр. Бала чака бар, кыздарыбыз бар, балдарыбыз бар дегенде үч пел алып отурат, жакшыбыз дагы. Ысык печканы алып. Ооба, печканы жагабыз. Жакшы. Аба эми бул Барпы айтыш деп Барпынын жолун жолдоп келатасыз бүгүнкү күндө. Рахмат, ооба. Эми мына Амангелдеке деген бизде бир muğalim Ardegер muğalim бар, азыр бар. Ошо киши мени чакырып алып айтты, Чырмаш укам, сен эми анча чырдап жүрөсүң. Ушу Барпы атабыздын 110 жылдык болуп атат, ушуга бир өзүң эле бир киришип, бир ырларын ырдап, эл алдына чыкпайсыңбы мына маарекеге деп калды. Ал болуптур аба деп анан бир эктерин жаттадык, неме кылдык. Ошондон анан башталып кетти. Анан ошо Барпынын 10 жылдыгына бир 5-6 даярдап, элдин алдына чыгып, элдин рахматын алып, ата дуаларын алып, ошондан кийин анан Барпы кызыгы менде башталды. Барпынын ырларын бир 100ге жакындырын билемин. Ошо жашыбызда жаттаганбыз дема, жашча, ооба. Андын ашыктык ырлары. Барпы атабыз эң биринчи бул ашыктык ырларын пири болгон да бул киши. Ашыктык ырларды ушундай ырдаган, туу чокусуна жеткирип ырдаган. Ошондо эми Барпынын 100ге жакын ырын билем деп. Ооба, 100ге жакын ырын билем. Бул жакта телегөрчүлөр да күтүп калды, эми айтып бериңиз эми. Майли, Барпыны бир ырлан ырдап берейин. Мырзайым деген ырын ырдап берейин. Көз кайкыганы кырдайым, көркөм бир бала мырзайым, алталыштын боюнан суаласын мырзайым, алткары баскан түлкүдөй чуаласын мырзайым, ашыгылыктан ырдатсам уяласын мырзайым, жет алыштын боюнан суаласын мырзайым, жет кары баскан түлкүдөй чуаласын мырзайым, эки ай баккан ат кошобой элиресин мырзайым, эл ичинде ырдатсам жеңилесин мырзайым,
Kıl doyduğun ördöktü ya parpıraysın murdayım. Köme köyde kümüştü ya carkıraysın murdayım. Abdan sonra Çırmaşova mынау төшүңүздө толо сыйлыктарыңыз турат. Бул жерде мен билим берүүнүн мыктысын көрүп атам, маданият кызматкеринин мыктысын көрүп атам. Барпынын сыйлыгын көрүп атам. Анан дагы кандай ийгиликтерге жетишет? Эми Барпы атабыздын касиети, барпы атабыздын арбактары колдодубу, эли журтубуздун бата дуасы дегендей, шул барпы атабыздын артынан, ырлардын аркасынан түшкөнүмө мына ушу 30 жылдын тегерек болду. Ушул 30 жылдан бери барпыны ырдап келем. Анан мынау ушул боюнча 2018 жылы Турцияга чакырышты. Турцияга баягы элдик фольклор чыгармачылык боюнча барпынын экирин Турцияга чакырып, Кыргызстандан мени бирөө эле мени чакырды. Барып түрктөр өзү бүт бардыгын көтөрүп, барыш келишин көтөрүп. Анан оокат тамагы кыскасы бүт самолетто чейин көтөрүшүп, чакырышып, анан ошол жерде бир 5-6 күн жүрдүк да. Жүрүп ошол жерде дүйнөлүк мусулман мамлекеттердин алтын фондусу бар экен. Ошого экирди жаздырып, дүйнөлүк алтын фондуга экирди калтырып келдим. Барпынын экирине. Бул жагы өтө Кыргызстан үчүн чоң ийгилик болуп калды да. Анан Кыргызстанга түрктөр ыраазычылык кат жазды. Шундай адамыңар бар экен, шундай өнөрпозуңар бар экен, рахмат силерге кыргыз эли деп. Ал каттагы бар турат. Ошол алтын фондуга калган ырлардын бири Агдилбер, анан Бернайын дегендер. Ошону айтып берейин, ала туашы егизде, айтам индими семирде, ашыклыктан ырдаймындай, Агдилбердей тегизде. Kızıl tuvaşı yegizden, kıştan indim semizde. Kızıllıktan ırdayımına, kıdağı dilber tegizde. Açaksı boz bodlot, aysam dertim kozgolot. Kozgolsuz sıvagır bolotta, koşulsa köngülü nur bolot. Çapsa pollot ketillet, çarkatırsa cetillet. Irdasam sulu o dilberdin, ırtıyünü çeçillet. Azada dilber kırçıncan, aşık buldum sırtından. O kavar alsan bol boy, amende kakşap jürganır çağından. Atan jurtun boluşuna, apan jurtun ayımı. Akbetinden öptürsen, amanat canını kayırım. Aktuğdu jayılgan, koyundu kördüm Агдилбер. Aktavarı giyse jaraşkanla, boyundu kördüm Агдилбер. Köktuğuzdu jayılgan ha, koyundu kördüm Агдилбер. Köktavarı kiygen jaraşkanla, boyundu kördüm Агдилбер. Bana izildevçiler aytat da, barpı jönünde. Barpı aşıktı ırlarının tuğ çoksu deydi. Barpı aşıktı ırların ırdap çokunun başına çıktı deydi. Toğunun başına çıkıp büttü deydi. Tövede oturat, ırdap aşıktı ırların deydi. Alemi kalgan akınдар deydi. Akındı ırların, aşıktı ırların ırdayın deyip, oşol barpı örlügün toğu örlüp jarmынан kaytıp otat deydi. Şunday izleşip, şunday neme çıkarıp otat da janagıday, erece. Kara ne degen şumduk bul. Anan barpı akındın, manандай dagı bir erecesi var. Barpı akındın başka akındardan özgöçölüğü. Bul bunday. Barpı akındın başka akındardan özgöçölüğü komutsuz, büt vakıtты nukurağına ırga bölüp, bütünдөй can otu menen berilip kirip, ergüsünün tuğ çoksuna jetkende ulam obdulup öz orundan jılıp, özünün ülsürü koştosu menen öz avalını unutup, ırgana beydegen deniz aylanıp ketkendigine. Mana men jana ıltınıp, nima kişine okşatam dep atam, bir okşap aytat da, ıltınıp, kötörüp urdap atam go. Oşol barpı atabыздын kişine nuğuna salabızbı degen ümit, birok jete albayбыз o kişige. Şunçalık kıyın bolganda, şunda ergi urdagan. Çırmaşova abdan sonun barpının ırlарын айтып, барпы жөнүндө
Өзүңүз дагы айтып кеттиңиз, мына жаш өспүрүмдөрдү дагы үйрөтүп атам деп атасыз. Мына ошолорго үйрөтүп кетиң. Мына барып атабыздын өнөрү сизден кийинки муундарда ушу түбөлүк өчпөсүн. Рахмат. Силер дагы балдарым келгениңерге чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик. Баттыр. Элдер Гисарга басым жасап калыптыр да. Ооба. Эми бул Гисарга басым жасаганы бул Гисар азыр бардык ошо Кыргызстан боюнча Гисарда мунун пайдалуулук жагы бул жайытка жакшы болот экен. Талаадан, жайыттан жакшы пайдаланат. Заман өзгөрүп, ушу Гисарга басым жасай ушунун пайдалуулугу жакшы болот. Бул эт багытындагы койлор булар. Эми бул Гисардын пайдалуулук жагы этти көп берет. Анан чыдамкай болот. Эми ошол эле бир кой жеген эле жем чөптү жейт бул деле. Азыр могу сиздеги Гисар кочкорлордун баасы канча? Эми ушу Гисар кочкорлордун баасы эми бир 100 миңден алганбыз булардын астына. 100 миңден? 100 миңден. Анан эми азыр быйыл ушулар койго коюлду мына Гисар кочкорлор. Дагы келерге дагы бир жыл пайдалансак болот. Анан 2 жылда алмаштырып турабыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо бир жылда бир алмаштырып турабыз. Таза Гисар экенин кантип билсе болот? Карматабы булар эми? Карматат. Таза Гисарды билиш үчүн булар мынашындай мына жүндөрү кылчык келет. Кулактары узун болот, жүнү өтө өспөйт. Жайында жакшы, ал неме малында көпчүлүк эле мындай өздөрү неме болуп калат, жүндөрү түлөт түшүп калат. Ушанан Гисар берки койлорго салыштырмалуу, нар жагын тосуп коелу. Салыштырмалуу өтө пайдалуу да, эми ал койлорду бир козсуну күздө 10 миң сата турган болсо, буларды 30 миң, 40 миң, 50 миң, 60 миңге чейин сатасың да. Күзүндө эле бир 5 ай, 6 айлык маалында. Аксакал, эми мына бүгүнкү күндө ушу кой чарбасын баштайм, ушу Гисарды баштайм дегендерге бир кандай өзүңүздүн бир кеңештериңизди айтат элеңиз да? Кантип ушуну мындай көбөйтсө болот? Муну соолугуну алып, соолугуну ошо Тажиктен, көбүнчө бул Тажикстанда көп болот да бул. Анан Өзбекстанда бар. Бизде деле уже Кыргызстанда уже 2000-жылдан бери мен бул Гисар кочкор коем да. Буну эми өзүбүз эле жайдары койлорго койсо акырын барып жакшыланып бара берет да, бир тазаланып бара берет. Эми сразу өзүнү алыш өзү кымбатка туруп калат бул эми соолугун алса. Сизде эми канча Гисар кой бар эми? Гисар бизде азыр бир 600дөй неме бар. Соолук бар. Алар талаада окшойт менен. Талаада, жогорку сарайда. Бул эми мына ылдыйда мына кочкорлор, быйыл коюлган кочкорлор, булардын экөө 4 тиш, калганы баары 2 тиш кочкорлор. Жазга 4 тиш боло турган кочкорлор да. Бул адамга жакын болуп калат, окшойт булар. Ооба. Адамга булар жоош келет, берки жайдары койго карагандачы. Ушундай. Кенден эле жаныңа келип. Ооба. Жем сурап атат окшойт. Неме кылышат да. Адамга жакын да. Эми жогору жакта сарайым бар, эми ал жака бир 10 километр жогору. Айылдан сыртта экен да? Айылдан сыртта. Жакшы аксакал. Эми ошентип акырындан көбөйтүп бүгүнкү бере калабыз, бере кал. Азырет, неберелерим. Мыналарды ham тартып кой, мына болочок чабандар. Бу атты улакка таптай турган улакка неме кылган аттарыбыз. Азырет! Көкчө сонун ат го бул. Бүгүнкүндө улакка чабасызбы буну, аксакал? Чабылып атат. Чабылып атабы? Ооба. Неберелериңиз эле кичинекей балдар эле сугарып коет экен да. Ооба. Сугарып чыгасың? Сугарып чыгып кайра келди. Бул суу ичтиби жа? Жакшы аксакал. Кой чарбачылык, мал чарбачылык
бул айылда кандай болуп атат эми? Бүгүнкү күндө кандай болуп атат абалы, оорчулугу кандай болуп атат? Тоют деген маселе бар. Элдин басымдуу бөлүгү бардык эле азыр бардык эле мал чарбага менен тирилик өткөрүп калды го. Бизде эми тоолуу өлкө болгон үчүн мал чарба менен да биздин эми символубуз мал чарба да. Эми тоо кендери эми бизде азыр ушу мал чарба менен эле биз Кудайга шүгүр бала чаканы багып атабыз. Эми багы тоюттун баасы деле көтөрүлүп кетти деп атат. Эт деле көтөрүлүп кетти, ошону айтканым да. Жок, бул эми тоюттун баасы быйылкы жылда кичине кургакчылык болуп кичине көтөрүлдү. Атак элде жетиштүү эле, Кудайга шүгүр эле тоют бар. Эми жакшы эле илгерки Союзга караганда тоют өтө эле элдер өздөрү эле Жыйнап алышып атат. Абдан жакшы. Өскөн аба, мына ушундай мал чарбачылыкты көбөйтөңүздөр эми. Эми айылдан келип та сизден сурап турса керек, үлгү алып. Ооба, эми бизден сурайт эми, бизден колубуздан келгенче кичине өзүбүздүн тажрыйба кеңештерибизди беребиз. Бөлүшүп эми. Бизде эми мал чарба жакшы да, муну эми мындай бир кичине чоңдорубуз көңүл буруп, ушуну бир четке жакшылап сатып, урукка сатып, этке сатып, ушу немеге мүчөбүз го мисалы үчүн. Могу ЕСК дейби? Ооба. Евразия биримдигине. Ушуга эми четке сатып, өзүбүздөн бирибиз алып, бирибиз сата берген менен болбойт. Муну четке сатканда кичине эл пайдаланат да. Кыргызстан. Умсонокси боксти. Энд зөв өрсөлдөж явж байгаа. Энэ 2 дугаар раундын төгсгөл дээр одоо Кыргызын боксч бол тесэрч байна хүчтэй. Red corner representing Kyrgyzstan. Барпа айылында мына ушундай жаш жигитке кез келип калдым. Бокс боюнча спорт жагыры, Азия чемпиону Рустамбек уулу Нурадин. Нурадин кандайынан? Жакшы, рахмат өзүңүз. Денсаулыктарыңыздар жакшыбы? Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы. Спорт жаатта кандай кетип атат? Жакшы, буюрса Аллага шүгүр. Чыдаса болот, баары сонун акырындык менен болуп атат буюрса. Өзүң жашсың. Жакында эле жаш өспүрүмдөрдөн жогорку өттүң, ошондой? Буюрса. Эми өспүрүм кезинде жүргөн бир ийгиликтериңен бөлүшсөң. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен Рустамбек уулу Нурадин 2001 жылы 24 сентябрда жарык дүйнөгө келгем. Ошол менен бирге мен өзүм жөнүндө айта кетсем, мен өзүм 11 жашымдан тренировка менен баштагам. Тренировка менен эмгектенип, өзүмдүн личный тренерим Сагынбаев Улан агайым экөөбүз биргеликте көптөгөн нерселерден басып өттүк. Өзүмдүн абаларым, басыштардан басып өттүк. Эң бир чоң жетишкендигим бул албетте бардык жетишкендиктеримди чоң деп эсептейм. Алардын артында дагы канчалаган кыйынчылыктар болду, өйдөлдү, төмөн күндөр болду. Ошол менен бирге алардын арасында эң чоң бири бул Азия чемпиону болдум. Жаштар арасында 2019 жылы тарыхта биринчи жолу Азия чемпиону болуп турам. Азаматсың. Мына бул жакта көп сыйлыктар турат да, Нурадин. Эми өзүң айткандай, ар бир могу сыйлыктын артында бир чоң мээнет бар да. Правы? Эми ушул бокс кандай спорт экен эми? Аябай жакшы суроо болду. Бокс бул өтө тонкий нерсе, өтө классика. Бул башка бир спортторго караганда абдан кыйын. Бул жерде кандайдыр бир аз ошибка кылсаң, ринг сени жазалашы мүмкүн. Бир аз жаңылышып эле калсаң, ринг сени жазалайт. Андыктан тонкий нерселерди да карап, болушунча аракет кылып, ошолордун үстүнөн иштеш керек. Бокс кандай десем, ар бир спорттун өзүнүн кыйын нерсеси болот. Албетте бокста жок эмес, абдан көп. Ошолордун үстүнөн өзүң иштеп, өзүңдүн үстүнөн психологически иштеп, физически иштеп, техника жагынан иштеп, бүт жагыңды оңдоп барсаң, албетте жең болот деп ойлойм. Албетте бул жеңиштердин артында көптөгөн мээнеттер, көптөгөн тер төгүүлөр болду.
Кайсыл бириси болбосун дагы оңой келди деп айта албайм. Баары кыйынчылык менен болду. Эми баарын эле бааласаң керек, бирок эң баалаган сыйлыгын көрсөтпөйсүңбү? Мына мен силерге көрсөтүп кетейин. Мына 2019 Азия чемпионатында. Мына ошондо алгансыз да, буну? Алтын медалы. Буну кармаган сайын эстеп турсаң. Буну кармаган учурда гана Сезим кубаныч кандай болгон ошондо? ал нерсени эч кимге айтып бере албайм. Айтайын десең мындай бүт сөз жетпейт. Аны бир гана өзүм сезишим мүмкүн. Башка бирөөгө айтыш кыйын. Абдан мындай жогорку деңгээлде көздөн жаш чыгып кетчү. Ошол учурда көзүмдөн жаш чыгып, башым айланып мындай башкача бир сезимдер болгон. Бутун кай жерде турат деген аласың. Кыргызымдын гимн ойнолуп жатканда. Туура. Мына ушундай Кыргыздын балбан билек жигиттери чындыгында аябай көп. Бүгүнкү күндө чоң держава болгон мамлекеттер жетпей жүргөн сыйлыктарды мына ушинтип айылдан чыгып эле, айылдан машыгып эле дүйнөгө Кыргызстаныбызды дөңгөлөп келүүдө. Не дейсиз? Азаматсың дейсиз, байыл дейсиз. Мындан алкы ушу жалаң гана ийгиликтер болсун. Буюрса, рахмат. Жалаң гана ушундай чемпиондук медалдар болсун. Сени мындан кийинки ушу уруштарыңда жалаң гана биринчиликте көрөлү. Рахмат чоң, Алла разы болсун. Сиздерге да айтып кетмекчимин. Ушинтип келип, ушинтип бизден интервью алып, спортсмендерге бир аз болсо мотивация бергениңиздерге Алла разы болсун. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Ошол. Рахмат. Рахмат чоң, Алла разы болсун. Садык аке, буну кантип баштап калдыңыз да? Dostlarım kеңеш беришти да. Şu dikkaçılık kıbaysın deyip. Hemen oylan görünen tura gördüm. Ben şu 17 yıldan beri şu menen alekmin. 4 emen var, güneşkanam var. Her biri 450 kvadrattan, 4,5 sotuktan, 18 sotuk. Bir öne 1350 köçet egem. Pomidor. Pomidor. O 1350. 1350 badran egem. Anan şul hem Kuday şükür zamanı mes hareket oludat, hareket keceresi oludat. Berekesin bersin de öyle jürüyor şul. Zamanı mes Kuday şükür. Bu yıl biraz soğurak oldu. Bu yıl mı? Ova. Ошону айнанан geçip kaldı. Уже bu malla жаңы жылга чейин бүтүш керек эле биздикичи. Ошону бүтүш керек бе? Ооба. Өзү план боюнча ошондой эле да. Себеп дегенде бул 45 күн даярдалат. Көчөт. Жерге отургузгандан баштап 90 күндө пишиш керек, жайдын күнү. За счет кыштын эсебинен 120 күндө пишет да. Анан биздики бир аз чозулуп калды. Suğuğa байланыштуу. Суық, Быйыл суу катуу болуп турду анда. Бирок Кудайга шүгүр түшүм заманыбыз жакшы эле. Бүгүн базарга алып чыгып келдик. Буюрса дагы бир 3-4 күндө дагы үзөбүз. Бул эми помидордун кайсы сортунун эгеси эми? Аламия деген сорт бул. Аламия деген сорт. Бул түшүмдүүлүгү анан кийин биздин климатка туура келет да. Немеси. Бул кайсы жактан келет эми? Uruğu. Neme uruk bu? Uruktu в основном biz агромагазиндерден алабыз. Заказ менен неметебиz, алар алып кетишет. Бүгүнкү күндө баасы кандай болуп атат? Дыйканга ыңгайлуу болуп атабы? Эми пайда болот. Болбосо кылбайсың да. Кандай десем, азыр шу күндө 100-110 сом болуп атат. Помидордун килограммы. Biz optan beremiz. Anan ayakta 120'dan şunu 5 som koyup satışattı. Şu anamın bir tüyünden özü bizim rasyot 4 kilogramda. Bir tüpten 4 kilogram 4 kilogram düşüm alsak da normalde. Значит, emeğe jetken bulursun normal. Biroq жақсы эле андан да артып кетет. Bunu etap менен эгип туруш керекпи? Ооба. Бир эгип алып токтотуп коюп Жок. Арты үзүлбөйт. Арты үзүлбөйт. Эми мындай эсеп менен алганда бир жылда 2,5
Eme alasında tüşüm alasında 2,5. Значит, 2 ön толық, 1 ön жарым деген şu mayında. Şundur al. Şu güneş kanadan. Уже жарымы кейинки жылга өтүп кетет да. Demek jayın kışın hiç toktosuz жүрөр etken da. Hazır biz buna ekken bolsok buyursa, уже aprelin başında mayga iyunga çeyin üzüle turgan bolot da. Anan andan ayağına уже biz kışka daярдык көрөбүз. Sada eken bu güneş kana östürü tüşümdü daярдоо ötө эле tүйшүктүү да. Tүйшүгү кандай болот? Ошо жөнүндө айтсаңыз. Эми tүйшүк жеңил огат жок го. Жеңил огат жок. Аракет кылды да ушул. Бадыран кандай болот экен кышында? Жок, кыйын маселе. Бадыран үчүн мен кыштын күнү пишире албадым, бирок эрте жайкысы жакшы болот. Анан помидор кайсы убакыт болсо боло берет. Ооба. Чыдам кайрап болот экен да. Жок, эмеге сууга бир аз чыдамдуу келет помидорчу. Бадыран болсо кандайдыр бир эме ала албайт экенде, жеткизе албайт экенбиз сууктачы. Эми да күрөшөбүз, может, окшоштурат биз келечекте. Эми аракет кылып атабыз бирөөсү. Bu akır gündörү ушу güneş kanаны даярдап, бирок максатына жете албай таштап аткандар да болуп атат да бейсандардан. Биздики мына карасаңар, мына кандай десем, бул здоровый помидор да. То, что четтен келгенди карасаңар, алар мындай өңү да бир сүрсүгөн бир белекет да. Анан эл ала берет экен арзан депчи. Ошонун айынан биздин продукция өтпөй калат. Ушунун айынан көбү токтоп атат. Бүгүн мисалы үчүн бизде 200 сом болсун, түнү менен каяктандыр алып келишет. Тажикстанданбы, Түркменистанданбы эмеден алып келет, нарк резко түшүп кетет. Ушундай нерседе. Мында уулуу дары-дармек бербейбиз. Биз болгону дары-дармекти колдонобуз, курт кумурскага каршы. Основном кык. Малдын, уйдун эмен көң менен эметебиз. Демек таза Bizde taza produksiya. Sapatı жақсы. Sapatı жақсы. Мына азыр терип берем, жеп көргүлө. Бирок базарда да жалып жок. Биз болгону ушул то что баягындай урлук жол менен келгендер бизге конкуренттер да. Эми баягы конкурент жок, тамак жок негизичи. Ушул Сада экен бул жылуулук системасын айтпайсызбы? Кандай болот? Кышында кандай болот? Жайында кандай болот? Кыштын күнү көмүр жагабыз. Өтө суук болгондо түнү менен иштеп көмүр майдасын 1 тонна чейин жагабыз. А так 600-700 кг суткасына. Анан ушул түнү бир инлерибиз бар, ал келип от жагат. Күндүз өзүбүз каралашабыз, ушинтип эптеп кылабыз. Канча температурада Мына өтө суук, 10 градустан ылдый чүрбөдүк да. 10-12 градус. А так эгер мүмкүнчүлүк болсо 18ге чейин кармаса да жакшы болот. Жайында кандай болот? Жайында өтө эле ысык болот бир 45-50 градус болот. Проветрить этебиз, ачабыз, алдында аркада эме бар, люктар бар. Ачылат, шамалдатабыз. Күндүз, жанын ачып коебуз. Мына ушинтип элдин дасторконуна ушундай түшүмдөрдү, мол түшүмдөрдү тартуулап жүрө бериңиз. Рахмат айткан аргесин, рахмат. Өткөндө салат бизден, элдин дасторконуна. Салат бизден. Келип туруңлар. Рахмат. Кыргызстанда негизинен эл мал чарбачылык жана дыйканчылык менен турмуш тиричилигин өткөрөт. Бул айылда дагы мына ушинтип акыркы карманым дыйканчылык менен өз турмуш тиричилигин өткөрүп келет. Албетте, мына ушундай жагымдуу маанай менен мен сиздер менен коштошом. Бүгүн Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Барпы айылында болдум. Мен айылым көрсөтүүсү сиздер менен мен Казыбек Мамасов. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Үйгө барып, мейман болуп кеткиле. Болду. Чай ичип кеткиле, Кудай кааласа сенсиз болуп калса да ичираса. Bu çoğun koçkollardan yetişleri 60-70'ge verse bu çoğun doğru 100'den yukarı verir. Senin en sürmüyorsun. Жақсы рахмат өзіңізге. Қандай келіп жатыр? Başlayalım.
Барпайын отырып жүріп